Мен алып кеттім. Башыңды билгенден бір бәле киіп шықпайсың деп. Алды да, Боор ашса боорго тебет деген ушу да. Булардын асылганы эле менин чачым. Менин башым. Эгер менин чачым ушундай болуп калбаганда булардын концерти болбой калат эле да. Мына өзүңүздөр байкап атасыздар. Асылган эле мен, сиздер эле эмес, бу жерде башкалар да көрүп кетти, күндө эле асыл мага асылышат. Анан булар эле десем, бүт Кыргызстан боюнча асылып калыштыр азыр. Жаш балдардан тартып карыган чалдарга чейин. Лысый, Кашкабаш дешип. Бишкекке келсең, ey таз дешет. Ошко барсаң, ey кәл дешет. Өткөндө Ошто көчөдө кетип атсам бала бакчанын жанында. 3-4 бала, кичинекей балдар тизилип туруп алышты. Лысый, башка, дай пирожка дешет. Вот вам пирожки. Арыраак кетип атсам, остановкада бир 3-4 аксакал отурган экен, мени көрүп калып, "О, Кашкабаш инем, бери кел." Эми карыган аксакал кишилердин шагы сынып калбасын деп барсам, "Кандай Кашкабаш балам? Бишкектен качан келдиң? Бишкекте эмне жаңылыктар болуп атат?" дешип. Как будто Бишкектеги жаңылыктар менин башым аркылуу өтө турган сөз. Бишкектеги жаңылыктар башка баштар аркылуу өтүш керек деп. Өтөп атат. Аны билишпейбиз. Мен анча бирок мына Рахман, тиги айрыкча Жанбек, булар чачтары тармалда. Чачтарын аябай мактанышат, өзүнчө таранышып, концертке чыгаардын алдында мага тийишип, "Жаке, Жамилке бизге неме тарагың берип турчу" дешип. Мен тарак албай койгоныма 10 жыл болду го. Билет, просто тийишет да буларчы. Асылган эле мен. Ошо кудрявый чачтарына мактанышат. Бирок мен алардын андай тармал чачына мен суктанбайм. Көз тартпайм алардын чачтарына. Андай тармал чачтар менин кайерлериме гана чыккан эмес. Мен мактанбай эле жүрөм го. Ал тармал чачтын уяты жок болот да. Ал каалаган жерине чыгат. Ал деген башка чыгат. Кашка чыгат. Мурутка чыгат экен. Тармал чачтар. Мына сакалга да чыгат экен. Дагы ладно, дагы көп жерге чыгат алар үчүн. Мына адам баласы маймылдан эволюциялык жол менен адамга айланып кеткен деген Дарвиндин теориясы бар. Аны кийин Энгилис, Фридрих Энгилис бышыктап атпайбы? Адам баласы маймылдан жөн эле айланып кеткен эмес. Бул улам эмгектенип отуруп, иштеп атып, анан кийин адам болуп кеткен дешет. Өткөндө зоопаркка алып, аны мында карап көрүп түшүндүм. Чындап эле маймылдардын таманынан тартып, чокусуна чейин эле чач экен. Бүт денесин чач баскан. Каерде немеси бар, каерде чачы бар, каерде башкасы бар билинбейт да баары. Эми бизде адам баласында көп жерлерде чач жок. Мисалы таманда жок. Себеби адам баласы иштейт, эмгектенет. Эртең менен туруп алып кечке басып жүрө берет. Нан тапсам экен, акча тапсам экен, бала чакамды баксам экен, ушинтип түзүгүрөөк жашасам экен деп басып жүрө берип, таманга чач чыгара коюшпайт. Андан өйдө карап көтөрүлсөк мына тизеде да чач жок. Тизе да аябай иштейт. Тизенин кызматы да зор да. Сиз билбейсиздер. Тизе иштеп атып, мисалы тизелеп туруп алып адамдар мына түштүктө айрыкча мына тамек тизгендер. Тизелеп отуруп алып тамек тизишет байкуштар. Тизелеп туруп алып адамдар оорду атышат. Эгин эгишет. Ар нерсе эгишет. Эмнексе ошону алышат кийинче. Мына эми бул кызык нерсе да. Жанагы андан өйдө карап келсек, мына алаканда дагы чач жок, а? Чачтын эми үчүн алаканга чыкпай калган? Себеби адам баласы эртеден кечке эле алаканын ушулап жүрө берет да. Мына бүгүн товар болду, эртең навар болот дешипчи. Анан чыкпайт да алаканга. Андан кийин мына
иштеген баштарга дагы чыкпай калган чачтар. Мына өткөндө Рахман экөөбүз чач тарашка бардык эле. Бизде ошто арзанчылык Кудайга шүгүр. Чач тарашка барып отуруп, Рахман чачын алдырып калды. Алдырып бүткөндөн кийин канча болду десе, 5 сом болду деди. Мен сүйүнүп кеттим. Ого, эгер Рахман 5 сомго алдырган болсо, меники 2,5 сом араң болот дедим. Мен дагы андан кийин шарт отуруп тегиздетип коеюн деп отурсам, бүткөндөн кийин канча болду десем, сиздики 10 сом болду дейт. Кандайча 10 сом болот? Тиги Рахмандыкына салыштырмалуу меникинин площадын карап көрсөң кандай? Байке өзүңүз ойлоп көрсөңүз, будайды тегиз оргон оңойбу же машак терген оңойбу дейт. Менин чачым аларга машак болуп калыптыр да. Мен акыры ушулар машак терип калбасын деп менин башымдан чачты өстүргөнгө аракет кылып атам азыр. Азыр жанагы чет мамлекеттен келген шампундарды, самындарды пайдалануудан бирок чыкпай атат чач. Баары түшүп атат. Андан күчөп, себеби анын баардыгы химикат экен. Бирөө айтты, байке, сиз жөн эле естественный путем өстүрүш керек. Кандай кылып десем, уйга жалатыңыз деди. Уйга жаласа, ойлонуп көрсөң туура эле. Уй жалагандан кийин торпогунун тармалы чачы чыгат, туурабы? Анан мен дагы аракет кылайын деп, алаканыма туздан сээп, уйга мындай тосуп, анда алып келип туруп. Эместем жалады. Маңдайыбызда да шор бар да, тер дейт да бу жерде. Жалап отуруп, аркасынан бери түшүрүп бериптир. Эмнеге андай болду экен десе, көрсөм мен уйга эмес, букага жалатып алдым да. Туугандар, бу эркек таналарга жалаган жерге эч бала чыкпайт экен.